Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын аты менен баштайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Биз таанышуу баракчабызды улантабыз. Бизде аз-аздан болсо дагы мырзалар тараптан кайрылуулар болуп турат, аз-аздан болсо дагы айымдар тараптан кээде болуп турат. Тааныштыруунун эки жолу бар деп биз өткөндө айтканбыз, башка жерлерде деле ошондой. Мындай ачык түрдө, анан жабык түрдө болот да. Кээ бирөө эгерде макулдей турган болсо, бул жактан аты жөнүн айтпастан туруп, кулактандыруу кылып коебуз да. Ушундай мисалы, Ош областында Араван районунда 45 жаштагы мырза бар депчи. Бирок иштеген жумуш фура экен, фурада экен, трак деп койсок болот. Россия, Казакстан жана Китай мамлекеттерин кыдырып жүк ташып иштейт экен да. Буга чейин үй бүлө куруп ажырашуу болгон экен, келишпечиликтен. Негизи себебин сурасак, эми мындай көбүрөөк талаада жүргөндүктөн дейт да. Ошондо мындай мамиле суздаган экен, жумушка каршы болгон экен да. Баягы аялды карабаса аял кетет деп коет, малды карабаса мал өлөт деген макал да. Ошол чын, ошого туура келип атат да. Чындыгында кайрадан жаңы жашоону баштагысы келет экен. Бул байке жашы 45 жашта экен. Ошондо бир 35 жаштан бир 43 жашка чейинки айымдар болсо туура келет. Бардык областтын айымдары менен таанышууну туура көрөт негизинен. Эгерде бул мырза менен чындап таанышууну кааласаңыздар, анда бизге эң аягында номерди коюп коебуз. Ошол жака жазасыздар же чаласыздар, урматтуу айымдар, же анкета калтырасыздар. Же таанышуу аянтчасы деп бизди Инстаграмдан издеп баракчабызды скриншотун дагы бул жака коюп коебуз. Ошол жактан жазсаңыздар болот. Андан кийинки маалымат болсо, бул байке 76-жылкы, өзү Талас шаарынан болот. Бирок айыл чарба жумуштары менен алектенип экен, мал багуу менен. Жайкысын 3-4 ай. Телефон номери 501 86 93 86 дейт. 501 86 93 86 деген номерге бул мырзага, урматтуу айымдар, чаласыздар. Анан мырзалар адашып чала албагыла, мындай внимательный болуңуздар. Бул деген бизге кайрылган кардардын Жариз деген мырзанын номери. Өзү Таластан болот экен. Кайсыл жактын айымдар менен таанышасыз деген суроого ушул Талас областынын ичинен эле туура келет деди да. Мал карашканга мындай ниети бар, жакшы да. Жаш курагы 50 жашка чейинки айымдар туура келет экен. Эми 40 жаштан 50 жашка чейин болсо болот. Эки баласы болсо, балдары жакшы болсо, багып алганга дагы ниети бар. Келинчеги бул дүйнөдөн өтүп кеткен, каза болуп калган. Ушул мырзага чалып көрөсүздөр. Номерин жогоруда айттык, урматтуу айымдар. Биз дагы деле ушундай жарыяларды кылабыз, урматтуу мырзалар, айымдар. Бирок сиздердин уруксат менен да, бир шарт ошол. Негизи бул жактан кулактандыруу кылып койгон жакшыраак деп ойлойм. Анткени кулактандыруу кылбасак, сиздер эми көмүскөдө деле кала бересиздер. Биз деле унутчакпыз да, унутуп кала беребиз. Ал эми биз унутсак дагы бул жактан айымдар эстетип, ушул таластык мырза менен таанышат элем, ушул 45 жаштагы аравандык мырза менен таанышат элем деп, мындай бизди эстетип, издетип турат экен да. Ошол жагынан жакты. Бүгүнкү темабыз ошол болду. Үй бүлө куруп, бактылуу болуп, шарият менен жашайлы. Бул өзү шарият менен жашоо ушул да. Никеленип, ак нике менен жашоо. Үй бүлө кургандан кийин жакшы жашаш керек, колдон келишинче. Же болбосо пикир келишпей жатсаңар келишиш керек. Эгер такыр болбой калса, эң акыркы вариант бул ажырашуу да. Такыр келишүү болбосо, мүмкүн болбосо, анда ажырашып кетүү жакшыраак болот. Бирок ошондо да 3 талак менен эмес, мындай бир эле талак менен ажырашуу бул сүннөт ажырашуу да. Бир эле талак жетиштүү болот. Андан кийин 3 ай 10 күндөн кийин айым турмушка чыгып кете алат. Мырзалар болсо 2-3 күндөн кийин эле үйлөнө берсе болот. Негизи үйлөнүш керекпи, же үйлөнбөш керекпи, же турмушка чыгыш керекпи, же чыкпаш керекпи деген суроону негизи бербеш керек да адамдарга. Бул Алланын буйругу, мыйзамы экен. Муну сурабай туруп эле үйлөнүш керек, издеш керек, бирок жакшы адамды издеш керек. Иштеш керек, сөзсүз түрдө муну да сураш керек, билим алыш керек, ибадат кылыш керек.
адамдар менен жакшы мамиле түзүш керек, өзүбүздү караш керек, китеп окуш керек, даават кылыш керек, жакшылыкка чакырып жамандыкка кайтарыш керек. Баардыгына жетиш керек да. Спорт менен да машыгыш керек. Ошондо анан жашообуз кызыктуу, мындай зерик болбойт да. Баардыгына жетиш керек. Ошол нерсенин баардыгын, жакшы иштин баарын Кудайдын ыраазылыгы үчүн деп туруп, бисмилла деп туруп, ошо иштин баарын башташ керек. Алла менен байланыш кылып. Ошондой жакшы иштер болсун. Биз болсо сиздердин үй бүлөлүү болушуңуздарга, үй бүлө бул кичинекей мамлекет дейт. Үй бүлө бул мамлекеттин бир кирпичи дейт. Ошол кирпич канчалык бекем болсо, мамлекет да ошончолук бекем болот дейт да. Бекем болгонго аракет кылалы, Кудай Таалам жардам берсин. Аракетке берекет дейт. Шашылбастан жакшы жарларды издегенге Аллах Таала насип кылсын. Ассаламу алейкум. Биздин ушул видеого лайк басыңыздар. Канчалык лайк көп болсо, YouTube ушул видеобузду YouTube ичине тарката берет. Жана Instagram баракчабызга кирип, таанышуу аянтчасы деп жазып, ал жактан катталып койгула, комментарий коюп койгула да. Комментарий койгонуңар, лайк басып атканыңар бул өзүңүздөргө дагы мындайча айтканда жардам болот да. Анткени ушул лайкты басканда ошол айымдар көрөт, мырзалар көрөт, анан бизге келет да. Ошол лайк, комментарий, катталуу, сиздин пикирлер бул бизге жардам берет, силерге да абдан жардам берет. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө.